Мен жашоомдо адилеттүүлүк биринчи орунда. Сиздин пикириңиз боюнча кайсыл иштерде оор? Мен түшүндүм, ушул кесип менин жолум экенин түшүндүм. Судьялар деген өздөрүнүн чечимдерине комментарий бербейт деп эле болду. Мен дайым эле өзүмдүн чечимими жарандарга дайым эле түшүндүрүп берем. Саламатсызбы? Ай дайым бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Адам баласы кесип тандоосучу бул өтө маанилүү жана ошол турмуш жолунда, жашоосундагы мындай айтканда бактылуу болууга себептери чоң нерсе да булчу. Ошон үчүн мына бүгүн сиз сот болуп иштеп атасыз. Айтыңызчы, ушул кесипти тандоодо сиз эмнеге таяндыңыз эле, анан кандайча ушуну тандоо жүргүздүңүз эле? Аябай жакшы суроо. Бул кесипти мен жаштайыман бери юридикалык кесибин тандоо бул мектеп учурунда мугалим тарабынан келечекте ким болгун келет деген суроо менен бизге кайрылып, ар бир окуучуну ошол бул кагазга жазгыла деген. Ошол кезде мен юридикалык кесиптин ээси болом деп жазган экем. Ошол учурда эле ата энемдин дагы салмагы өтө чоң десем болот. Анткени менин апам мугалим болуп, адилеттүү болууга тарбиялагандыктан ошол мүнөз адамда жаштайынан калыптанып калат экен. Анткени мен азыр ушул жашоомдо ошого өтө маани берип жатам. Мектепти бүтүп, юридикалык факультетке тапшырдык. Университетте юридикалык билим алууда мен ушул кесипке аябай кызыгып калдым. Бүтүп мен сотто иштеп калдым. Ошондон баштап мен түшүндүм, ушул кесип менин жолум экенин түшүндүм. Бул кесип менин жолум экендигин түшүндүм. Адам баласынын ички дүйнөсү болот да. Аны билиш өтө кыйын. Биле албайт дагы, бирок ал ошол адамдын өзүнө белгилүү да. Кимдир бирөөдө адилеттүүлүк көп болот да. Бирок сот болуш үчүн ушул адилеттүүлүккө, чындыкка, ушундай жан өрөгөн, ушундай инсандар келсе жакшы боло беле деген да ой пайда болот да. Сиз өзүңүз айтып атасыз, мен туура тандапмын депчи. Сиз оюңузда, жашооңузда негизи ушу адилеттүүлүк кандай орунда? Мен жашоомдо адилеттүүлүк биринчи орунда. Анткени жаштайыңда болот, курбуларың менен ойнойсуң. Ошол учурларда адилетсиздик орун алганда ошол нерсеге чыдабайт элем. Бирок ошол чынчылдыкка тарбия, энемдин тарбиясы жеке жашоодо кээ учурда тоскоолдуктарды да жаратат. Сиз мынакей азыр айтып атасыз, 10 жылга жакын ошо сот болуп иштеп келе жатыпсыз. Ушул соттун чечимдерин кабыл алууда адамдардын тагдыры чечилет да. Бул өтө чоң жана маанилүү нерсе. Анан мына ушундайда эл ойлойт да мынтипчи, судьялар мындай көңүл кош, анан ошол биздин тагдырыбыз чечилип атканына кайдыгер карашат дейт да. Негизи чечим кабыл алуу сиз үчүн кандай? Ушундай учурлар болобу? Судья кесипти бул мен жөн гана кесип катары кабыл албайм. Бул жоопкерчилик. Качан гана адамдардын бузулган укук калыбына келгенде бул адилеттүүлүк болот деп эсептейм да. Судья мыйзамга гана таянып, адилеттүү чечим кабыл алган аракет кылыш керек. Албетте жарандардын жана соттордун ортосунда байланышты жакшыртуу керек. Соттордун ишмердүүлүгү жөнүндө маалыматты элге жеткириш керек, туура жеткириш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Албетте элге шарт түзүш керек. Ошол менен бирге жарандардын жана соттордун ортосундагы байланышты жакшыртуу керек. Ошо сот процесстеринин узак убакытка жылып, каралбай, ошондой созулушу дагы бул жарандарда кандайдыр бир нааразычылык туудурбайбы, ушундай иштердин болуп жаткандыгы? Сот системасына нааразычылыктардын бири бул сот отурумдарынын узак убакытка созулушу. Бул жарандардын адилеттүүлүккө жетишүүсүн кыйындатат. Бул көйгөйлөрдү электрондук түрдө иштерди кароо,
документтерди автоматташтыруу, бул сот процесстерин онлайн жүргүзүү убакытты үнөмдөйт жана сот иштерин тез караганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Иштерди караганда багыттар менен карайсыздар да. Анан ошондо сиздин пикириңиз боюнча кайсыл иштер мындай оор? Адам тагдырына байланышкан иштер, үй бүлөлүк талаш тартыштар, ортодогу үй бүлө мамилелерге байланышкан иштер татаалыраак. Чечим кабыл алуу оор болот. Бирок ушунда эмнеге таяныш керек? Мыйзамга таянуу менен гана чечим кабыл аласың, бирок ошондо дагы ишти кылдаттык менен изилдеп, моралдык жактан дагы жоопкерчиликти сезе билип чечим кабыл алыш керек. Негизи ошол нааразычылыктагы мындай да, мындай бир чечим кабыл алгандачы, ошону ошол эки тарапка тең түшүндүрүп, эмне себептен ушундай чечим кабыл алынды деп түшүндүрүп берсе болобу? Негизи чечимдерди. Аны ким түшүндүрөт, кантип түшүндүрсө болот? Анткени чечим чыкты, а судьялар деген өзлөрүнүн чечимдерине комментарий бербейт деп эле болду. Анан алар кийинки инстанцияга арызданышат да. Жанагы нааразы болгон тараптарчы. А бирок ушуну мындай түшүндүрүп берсе, иш башкача дагы болушу мүмкүн беле дейм да. Албетте. Кантип түшүндүрсө болот муну? Албетте, ал чечимди сен окуп жарыялагандан кийин тараптарды отургузуп, баарыңыздарга түшүнүктүүбү деп, түшүнүксүз болсо аларга түшүнүктүү түрдө жалпак тил менен түшүндүрүп коюш керек жарандарга. Мыйзамды, иштеги чогулган сот отурумда чогултулган далилдерди, фактылар баарын түшүндүрүп, мыйзамды түшүндүрүп койсо. Ошону качан түшүндүрөт мынакей? Чечим окуп жарыялагандан кийин. Кайра эле судья өзү түшүндүрүп берсе болот. Болот. Мен дайым эле өзүм чечимими жарандарга дайым эле түшүндүрүп берем. Сурайм, түшүнүктүүбү дейм, түшүнбөсө отуруңуздар, мен сиздерге ушул мен кабыл алган чечимди эмнеге мындай жыйынтыкка келди, мен сиздерге түшүндүрүп коеюн деп, мен аларга баардыгын түшүндүрөм. Адам баласы бактылуу болуш үчүнчү бул мындай да үй бүлөсү жана ошондой эле сүйгөн кесиби болуш керек да. Анткени бул кесипте адам баласы өмүрүнүн көпчүлүгүн өткөрөт. Анан дагы бир бөлүгүн көпчүлүк бөлүгүн үй бүлөсү менен өткөрөт да. Демек мындай бактылуу болуш үчүн бул өзүң сүйгөн кесипке ээ болушуң керек дейт да. Сизде мындай мүмкүнчүлүк болсо, кайрадан эле ушул кесипти тандайт белеңиз? Мен өзүм кесибим өзүмө жагат, а бирок мугалимдик кесип дагы мага жагат. Мен ошол жаккан үчүн айкалыштырып мугалим да болуп университетте сабак бергем. Ал эми азыр жүктөмдүн көп болгондугуна байланыштуу бир тараптуу иштеп атам. Айдайым биз мынакей баарлашуудан билдик. Бул кесип сиздин жакшы көргөн, сыймыктуу кесибиңиз экендигин жана ошондой эле сиздин жүрөгүңүздө адилеттүүлүк бала кезиңизден орногондугунчу. Бул абдан жакшы, ошондуктан сиздин үй бүлөңүзгө бакубатчылык каалайбыз. Ишиңизге жеңилдик менен ийгиликтер болсун. Рахмат.